Жашқа жетіп барайлы. Жанағыңғы жылдаған Қытайдың еш болып боду дегенде алақанға салғандай, қолғыңдай алғандай, тоғылаптап салғандай, жашырпықтың алғандай, қорысындырып салғандай, өскөсін алғандай бірге бана салғандай. Көргілікті салайлы, бүгін елең адам болғынсып бұзықтың ату салыптыр. Білгенің Қытайын қылыптыр, атманы кергіліктің. Бербесе қызық салам деп, жанағы тұрған несқара қаңғын құрбай жолылыр төш болып ношындың бір екен. Ачырген отыру шуғалып тұру. Дүшін түйіп айтқанда, қылышаны 45 мың, найзачаны 100 мың. Бар бірде аттарып, үзіңі тепі ат беріп, ат мензе да бат меніп, қабыланың манназың аттанып қалған чағында, жана тұрған бақайың ай көріңдің жанынан емі жетіп қалғанда, ақуланын ұшынды мойнына келіп жалынып, ерманасқа сөйленіп, айланайын маназың, жанаға тұрған Қытайың жөн келгенін білбейбіз. 600 мың қолы алып, аттанып келген деп сездім. Азапты бүгін қырғызға салат екен деп білдім. Жөн келбестен қалмағың, жанағы тұрған батырлар, çoğulup kelgen gezeken kıyındı katı salmaka kıyalı getip çırınamın oşondun birikin kuday betin salbaya kal. Çağılgandı çart etip atkan oktuyzun etip azır kızı Kıtayın kamdanıp kalgandı bağı ay körüң manas çoğtuğun sezip barın koşunda bilep kalgan bağı. Koldu mıktap alalı, erten bugün jetkende, ensirep kaçıp kalbayla, erdemsigen Kıtayga, çavuşugan al jetmen aylanayım manazım, açırken bastırıp ele mında kalbaylı. Деп ошентип берекин, айтып сөзүн болгондо, жаңа турган чоролор, бириминге татыган, кыр чорону байкасаң, түнде шикке чыкпаган, коркок чоро дагы бар, айбалта кылыч чаппаган, торпок чоро дагы бар, түмөндү көрсө качпаган, түмөндү көрсө бир өзү түйшөлтүп кызыл аштаган, санды көрсөң качпаган, санды көрсө бир өзү сапырып кыйып таштаган, бир жагында ириндер, ирин турган шириндер, тилеге итен чоро, теңирим өзү кыргызга теңдеп берген шыр чоро, тагышымдын жарыктык атанып калганды багы, айбалта кылды чазыдып, жайжарагын жайладып, жаза йылды салынып, бары бирди токунуп, намаздарын окунуп, дара талып жайланып, тазаланып алышып, ажыдардай чамынып, каптап азыр кетчүдө кыранын батыры баш болуп кызыкты салып кетчүдө. Аккуланын айкөдүн алкын туу, кетмен туяк кең сөрү, кейишке мин чумал экен, чара туяк коюнжон, чавушка мин чумал экен, кулагында шамы бар, куюндан бүскөн жаны бар, Акбуланын алкын төп, тагушундун бирекин, камчы салып катыра, карасаңга батыра, тагушундун жарыктык, ошого кездин батырлар, атанып калган убагы, канга көтүң ашына, азыр жетип бармакка, барын чабып алмакка, жана кыйын турган ириндер, Кытайдын барысын, ташайынган калмактын, тазалардын барысын, тагырып алуға, төзүңнөн басмака, түртүлүгүн чачпака, ич булбуду дегенде, канын суда жаймака, тагышымдын батырлар атанып чыккан жагында, будур бел басып, будурмага шучер азып, бүт жол менен, бүт чадырма кол менен, коюн жүргөн жол менен, барын бирден кошондо, жолдун четин касырып, ажыдарда чамынып, күлүк төрүн алкынтып, керне сөрүнө тартерип, тагышымдын жарыктык, казган актап жарданып, караган пенде таң алып, жээк тартып Жіліктің барын қылқылдап, мына ошондун барысы, манас бакырып, манас ұрған чакырып, тагышындың барысы, каңгышуйдун ошонду, жайын уккан чагында, алла кандай кыргыздын, тагырын уккан чагында, тирмелгенин Кытайдын, тентирин бүткөн чагында, теңдеп турган батырдын, шыр экенин билгенде, теңирим өзүң кулду деп, тагышындын капырлар, аттанганын көрдүңбү, анын алдын карасаң, арсан манас кабылдан, алда камнып калганы, кызыктын катуу салганы, аттанып чыгып барысып, үчтүн жол жүрүп, аянбастан мол жүрүп, найза чандар кылкылдап,
Таластын тузу былқылдап көкту баштан қылқылдап туылға баштан қайқайылса көзіндегі таштегі жылт-жылт етіп бөлінді ай көліңді байқазаң барбай жоны қорқытқан кешпе суны толқытқан айбатынан болып ақпайдайға тоқтығын қыранның батыр қабылдан пудай бетін салбайған жана қызыл қия кезіңден қымбат манас қымпайып көрініп қалған кез екен қинығы түшіп қалдың кел бөлініп қалған кез екен қайнаған қалың қытайға сауатып қойған кез екен қан көкөтен қашында ең тағушымды бейжіңге бастырып қойған кез екен ең қапырлардың өзіні қарқараны сазына толып қалған кез екен білгінің бары қылышып билеп тұрған кез екен жана тұрған қанжылы бір шайелік қазанға башын салды битсімал кеміріп жатқан кез екен арқа жағын қарасаң тағушының барысы қытайларын қармашып сұлулардың дошында сұлу зайып бөзуді суық қолды салышып қинап жатқан кез екен селкілердің барысын барын бірде билешіп қылып жатқан кез екен күндізі қымыз түнгі қыз болып жатқан кез екен қызықтарын салышып қымбаттардың барысы чап жатқан кез екен ай көлің манас көргенде туылбай тунан чөгөйін тері жүрбей өлейін деп ошентип қабылан көрініп қалған кез екен 20-дан 2 қапталдан қырчоңыз алқынып түшіп келген кезінде қатағандың қанғошен атасын көрген балада ейлағаным байқачы екетегі далдақтап сақалына чалынып қан манастың алдына оботом шашып қана барғаны айланайын маназым ақуланын ошонда үзөңгүзүн жылоодоп чыңгырып ошон кошоюң аботом сыздағанын байкачың айланайын маназым көкөттөйдүн анан ошонду кызыкаш көргөнү келген экенбиз таланып тайманжыган өлгөнү келген экенбиз азап берип ушул калкыма азапка жүрүп тынбайладык акылдан аңтаңдап азыр кызын калкыбыз каңгытайдан качканбыз деп ошентип бара баягы Каңкошойдун ошонду 70 канак жерин казып борого тыгып салыптыр жалаң келеманды эртештик анына байлап алыптыр билигин Кытай кылыптыр билимдүүлөр барысын көзүнө кылдыш салыптыр калыгы кетип барынан чыр кетип быйынан мына ошондон бери экен ачыркен кызыктын канан катып салыптыр кан манаскан ошондо анан келтирип кана кебин улады айланайын маназым ат маникери күлүктү тартып кылбасаң калмагың төңүн катып базам дейт төртүлүгүң чачам дейт эзелке кектен калам дейт эч болбоду дегенде белиңи кыпчы чалам дейт айланайын маназым маникер тартып салайлың алдыңдагы Кытайдан бүгүн амалын минтип табайлың бунун уккан манастын бетине чары чыгып жөзөндү көзүнө кошойгон гана айтып туруп кайратың кетип боюңдан абаке болбой калган экенсиң калмактардан кагуу жеп абаке болбой калган экенсиң кечең ойрону мана сөлгөндө уюп жерге көмгөндө ойрот калмак манжуга ошондо тартып берсеңчи кыраның мана сөлгөндө кымкапка чулгап бөлгөндө кызыңың өчүбөңүңдөн кыйын күндү көргөндө ошондо тартып берсеңчи мындан көрүң абакең баатыр мана сөл деп эле батаңды гына берсеңчи маникери берсем бул күндө мактанып калмак калбайбы аккула чабдары музбурчак анан тартып албайбы кыюусуна кирген соң кызыкты күндө салбайбы кыжылдаган ит манжу кызыгын чокуп калбайбы сулуу зайып койнуна суук колун салбайбы төрөңдөнүп баспайбы төртүлүк малың чачпайбы төнөгөн камчы чаппайбы баары төрүлгүн балдардын төш нөмөрүн салбайбы кайран кыргыз ошондо ачыркен калмакча гана сүйлөп калбай көрпөнүн күндөй турганда күлүктүң антип берейин күчөгөн экен бул капыр бүгүн көрпүлөшүп көрөйүн айдымым айдай турганда арыма кантип берейин алжан экен бул капыр алып көрүшүп көрөйүн ажалым десең өлөйүн деп ошентип кан манас доолу бастын какканда жана сары талдан сайдырган талы калган бежинде сабалтындан жасаган талы калган бежинде калаганын кыйманы таштап келген каканды эң келмеге тилди так болгон
болгон, кара динден нак болгон Азиз ханын Алмамбет Тагошондун жарыктык белги берип Манаска турган чагын көрдүңбү? Айкөлүң долу базын укканда, каттап калган чагында Кудай бетин салбай кал, жана алсан адамдын алы жетпеген, арзан тишин көтпөгөн, көк раппыз тоң кийген, көк ласындын ат минген, карап турсаң жанагы ак балтанын чубагы, Нойготордун башчысы, өң канчиңгилеп туулган, каптаган жагы чуулган, жөнчеңгилеп туулган, жетеген жагы чуулган, чубак жерге түшкөндө жинпере салган чуулган, Тагошондо чубаккан, алдын коштоп алганы, чыккандактап калбаган, чырбыты буйку калбаган, атка жеңил тайгачак, агыр убакта жолгосак, уйкусу жок бу сыргак, Тагошондо сыргагы, алдын коштоп алганда, алдын ала байкаган балбан өзүн чайкаган Тагошондо бакаган, алла сырып алганда, орто четтин канманас, оюп келип бергенде, тегерегин кырчору, терип берип келгенде, алла жагын бакаган, алып келип бергенде, алдыңдагы кытайды саап келип бергенде, жаш балачың ошондо чаап жаткан кез экен, чокмор менин башына ойноп жаткан кез экен, Тагошондо канманас, тететин байкаса, катагандын каңгошоп ошондо көрдүңбү, акылынан аңтаңдап шашып турган чагында Канманастын зарынан ысыгына чыдабай, суугунда тоңалбай, талыңдагы кытайың качып турган чагында бирин төөлөп, үстү жакка чыгышып, үйлөшүп кытайың безип турган чагында, Багылектин теке сийип турган чагында, Эрманастан качканда, Тагошондун жарыктык Кудай бетин салбай кал, кабылданын Канманас өтүүнү чогуу жетерде, калган Кытай манжуну түгүлүп кырып кетерде, Тагошондун бирекең таш сайган калмактын садалары чоңулуп, эң жолой баатыр ошондо Кангурбай Парысың эки тизе бүгүлдү. Ошо кезде Коңгурбай мойдуна кымчып алды эле, канты салып мойнунун Айкөл Манас алдында жан соогалап ошондо оботом сыздап эле жаткан кез экен. Айланайын Маназым, ашыңа келип күч кылып айыпкер болуп калыппыз. Бул айыпты кечиңиз, кечпес болсо айыптын айланайын Маназым. Ачыркин мына кирана башты кезиңиз деп ошентип катайың эсен канды көргөндө Эрманастын алдында мына ошондо жүгүндү. Айкөл Манас баатырдын айкөлдүгү билиндиңи. Манасчыларыбыз айтпаган эле окуя калбады болуш керек. Мен сіздерге Көкөтөйдүн ашы көп жатактын баш дейт, ошондон айтып берейин анда. Көкөтөй өзү Ташкентти бийлеген хан болуп, даңкы менен атагы дүнүйөгө даң болуп, дүйнөдө болгон байлыкты дүнүйөнү гана топтоп жыйбастан, дүйнөдө кандай асыл нерсе болсо ошону топтоп баалуулукту жыйнаган адам болгон экен. Ташкент өзү 50 жыл эрендикке карап, 200 жыл Кытайга карап, ушинтип талаш тартышка түшкөн шаар болгон дейт. Кийин Манас атабыз Фанус хандан бошотуп алып, мына ошондо Көкөтөй жардамга келип, Манаска жардамын берип, артынан Ташкенттин элин көтөрүп чыккандыгы үчүн Манас атабыз көбүрөөк ыраазы болуп калат. Анан ойлонот, ушул кишинин кантип ыраазычылыгын алсам, мага элимди кыргын кылдырбай чоң жеңишке жетишиме себепкер болду. Кантип курсанчылыгына ээ болсам деп ары ойлонуп, бери толгонуп отуруп, дүнүйөнү берейин десе, Манастын дүнүйөсүнөн анын дүнүйөсү көп. Көңүлүн кубантып, жүрөгүн жашартып, кыз алып берейин десе, жашы өтүп калган андай кезден. Алып берген Манаска да наркы туура келбейт, алган Көкөтөйгө да наркы туура келбей калат. Ошондо Манас атабыз ойлонот экен, бу дүнүйө 5 күндүк. Алакчы дүйнө. Эртеби кечпи ким билет, жашы өйдөлөп калыптыр. Албетте өлөт деген өлгөн жок, өгүз минген калган жок дегендей
Непадам ушул менден мурда көзү жумулуп кетсе, ушу кишинин даңазасын чыгарып, ашын өзүм башкарып берип, чоң бир дүнүйө эстеп кала турган нерсени жасайын деп ойлоп койгон экен. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттейт. Кийинкисин билесиздер, Көкөтөйдүн Бокмурун көпчүлүк билет. Шоктугун көөдөн эси жоктугун дейт. Ошол эси жоктугун карматып, башка эмес Манаска кабар айтпай коюп, ызы чуу болгон жери бар. Бирок ал жөн эле Манаска кабар айтпай койбойт. Алгачкысында Көкөтөй атабыз көз өткөн күнү түштү дейт, келип калат. Ага чейин түлкүнүн кызы Канышайды алам деп, Түйшүккө жандым алам деп алыска кетип калган экен. Анан жаңы Көкөтөй көзү үзүлүп кеткен күнү түшүп, арман кылып, зар кылып, ыйлап, алган жары кошогун айтып түшүп, анан ошондон кийин бүтүп кайра тура калып эле Маникерди минип Таласка жетип барат. Жетип барып, элдин башында, журттун башында турган падышабыз эле деп Манаска кабар берет. Өзү жетип барып, ошол эле күнү кечпешимде зуу деген боюнча. Ошондо Манас жекирип коет. Ай, акмак, сен атаңдын артында калып, эки тизгин бир чылбырды өз колуңа алып, эл башкара турган, журт башкара турган жан элең го. Шолоктоп, болохтоп мында ыйлап келипсиң. Ай, сени ким айтат бир элдин башчысы деп? Акылың болсо, эсиң болсо, айта турган кебиң болсо, кыла турган эбиң болсо, Маникерге бир чабарманды мингизип коюп, аны жолго киргизип коюп, колуна катты тийгизип коюп, эй, Манас, менин атам дүйнө салды, ошого топурак салчулар барбы? Деп кабар жиберип коюп, өзүң жараткандан жардамды тиленип коюп, калп эле болсо да манчырканып чиренип коюп турбайсыңбы? Ятаңдын оозу курайын. Сенден журт башы чыкпай калды окшойт. Бар, менден башка киши көрө электе, кайра Ташкентке жетип, эч кимге көргөзбөй, дал ушул мен айткандай кыл. Бардык элге кабар берип, өзүң мен барганча көкөмдү койбой, жанагындай кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп, ырчыларга мактатып, ыжыктарга сактатып турасың деп койгон экен. Мына ошондон бир көңүлү калып калат Бокмурундун. Мен буга жөлөнүп келсем, мен буга таянып келсем, Манас мени кекетип койду деп. Андан кийин ошол карашында дагы Манас өзү башкарып, сылай камчы алып, сырттаның Манас башкарып тургандыгы үчүн дагы кийин ойлонуп калат. Бул Манас өзүмдүн атамдын ашын мага башкартпайт. Муну чакырып алып эмне кылам мен? Эмне башыма чата күйүп атам? Манасы жок, менин күнүм өтпөй калды беле. Кой, атамдын ашын бергенде муну чакыртпай эле коеюн. Манасы жок деле жашай алам деп, башканын тилин укпай, башка эмес, кошойдун тилин албай, өзүнүн айтканын бербей, ушинтип өкүмүштүү дегдей кийинки ашына чакырбай койгондугунун себеби ошондо. Андан кийинки окуялар дагы ошентип улана берет. Биз эми ошол жерге чейин Көкөтөйдүн кабарынан баштап айтып берели. Көкөтөй деген хан болгон, көп дүйнөсү шай болгон, Көкөтөйдүн дүйнөсүн көргөн адам таң болгон, аламда жок асылдар, аны ушул байда бар болгон, абаң көкө карынын айткан сөзү шар болгон, 12 капка Ташкенди, ошондо кыргыз Үзүбек аралаш конгон башка элди, уюу менен
menen bilegen sanjırgalı kökötöy saltı menen süylegen atağın aşıp dünöden azır kısın kökötöy al Taşkent'in uşuntip akıl menen bilegen geçe kabullanmanas gügjal şer kamap gelip turganda karısıldatıp düşmanın savap gelip turganda Taşkent'in panuskanına uruş kılıp turganda talık bağan uşunday cummuş kılıp turganda oyonun manas kabullan orçun oldu jiganda kızırlı kız jurutundun kızmatın mintip kılganda Taşkent'in elin kökötöy götürüp alıp çıkıptır gögüjal manas batırga gömöktü mınday kılıptır gögüjal manas oşonu göңül göbeken tuyuptur артынан көкө қол чыгып аянбай аскер мул чыгып алды жағын қамаған арыстан манас зур чыгып тұйығына кептеліп дұшманымынша беттеніп азырқысын алтын баш қабылғандан арманға қағушентіп панусқан қамуды жатып қалғанда айласы кетіп түгеніп ошондон айланганганан эле айбанган атыла деген аяры ар ишине даяры антип мынтип эс айтып аярлык менен кеп айтып айбан булуп албасаң армандан өлдің деп айтып айласыздан панусқан күнгөн эле жетеке көкжалыңдан корккондон айланган эле ешеке анча жылы панускан ал Ташкентти башкарган азыркысын момунтип айбан жүзүн баштанган көрөгүлүктү панускан көрүп алла жаздаган көкжалыңдан корккондон өлүп алла жаздаган өз жанын өзү кыя албай акырың мындай амалга анда панус кириптир айбан болуп жүрүптүр арман менен күйүптүр арыстан манас кабылдан Ташкентти минтип алыптыр так ошондо жардамга көкөтөй келип калыптыр ал көмөгүн кабылдан акылына салыптыр ушул ишти көкжалшер унутпай гана түйүп калыптыр
ошондо көкжал ой жоруп оюндагыла толгонуп азыркысын күтөй журт атасың экен деп көкжал манас ушуну көңүлүндө бекемдеп көмөн этсем деп ыразылык жөнүмдү бир билдирип өтсөм деп алтын күмүш зер менен тартуу кылып барсам деп минтип күнүн алсам деп дагы туруп бул оюн жаратпады кабылан ал айтканың акылга жарашпады кабылан ал анткени күтөй дүниөнүң көп малын туткандардын бир экен атабайлык менен атагы чыккандардын бир экен ошо кезде жылкысы чыйырчык менен Ташкенттин жылгасына батпастан жайнап турган кез экен мын ошону билиптир мыктылап эске түйүптүр корого куюп батпаган ошоң өтөктө төсүңө күрүп өзгөчө бай болуптур эмикесин ушул иш эби келбес жоруктур амбарың алты там болгон атаны көйгө көңдүн аңдап көрсөң бүгүндө алтынның алты там болгон атаның алты сан болгон көкөтөйдүн дүйнөсүн көрбөй эле бүгүндө укмуштуудан улашып уккан жандар таң болгон эмикесин береги эл бийлеген эрени көкжал манас дүйнөдөн тартуу берем дегени көз мелжиген мухитке тамчы сууну куйгандай аңдап көрсөң ушул иш ана ошондой туйгандай азыркысын көкжалдын ойлонушу бугандай бул болбойт деп ойлонуп буданың манас ой жоруп эң оймогоз буто көз ой куштаган ширин сөз кырк өрүм чачың өрүлгөн кызыгы мыкты көрүнгөн ата бир көрүп калган адамдын шиллекейин жуткурган атага ашкап аштуу карылар көрүп алып шыпшынган кыздан тартуу берсем деп кызык ишке келсем деп ал оюндагы жаратпай азыркысын манаска ал оюдагы жарашпай ата көкөтөйдөй карыбыз көп жашаган жан экен азыркысын курагы
сексенге чукул чак экен деушин деп ойлонуп диринде мындай ой жоруп мындай иштин өзүндө такалган жерде кеп тапкан атагу куй береги ушундай иштен кеп тапкан караңгыда көз тапкан капилетте сөз тапкан айтканы жалган болбогон 6 ай жылык иштерди алдын ала ойлогон аба кесип акайга кеңеш кылып тур деми кебин манас кур деми мын ошондо ири манас акылын айтып биригин деп акыл ишке килигин деп айланайын абаке абалымды көргүн деп туюктан акыл табуучу тура жолго салуучу аныгында ушундай ар качандан бир качан акылдуу жолго салуучу абаки бакай сен элең сен барыңдаң абаки мен аламга тең элем ар качан жаным кысталсам абаки сага жүлөнөм жанымдан өзүң турганда акта тагу күйдүн яй азыркысын өзүмдүн ибимди табар жан болбос жөлөп кирип бүгүндө жөнүмдү табар жан болбос киргиштен өзүмдүн кебимди табар жан болбос дал ушинтип абаке таба албастан жөнүмдү азыр турам камалып кайдан турам бүгүндө кара жаным аянып абакеме бир кызмат кылгаң эми жарайлык бул акылды табалык деп ушинтип бүгүндө буданың айтып турганда буданың кебин курганда анда бакай деп айтат арыстан төрөм деп айтат аттап өтөр арыкты кечейин деп калыпсың аңдап көрсөм ушундай азап ишке кабылган жетейин деп калыпсың айланып өтчү билдирди кесейин деп калыпсың ата жөнеле жерден камалып мүшкүл ишкең ушинтип түшөйүн деп калыпсың тизеңден келбес гүлчүйкө ушу күндө кабылган сүзөйүн деп калыпсың мунун жөнүн айтайын муңбай төрөм байкагын аныгында бириги өзүңө жардам бергени арт жагынан кол курап алардын бизге келгени ар качандан бир качан кылла жүргөн ишидир аныгында көкөтөй акылга бай кишидир акыл байлык эс байлык
Azırkısın bul canğa ayanbastan biliptir. Asmandan izlep жүрgөнü ayağına iliptir. Dünya menen kökömdü taң kaldıran albaysın. Andaman askandaysın. Azırkısın cünneyle azap içti candaysın. Anığında jünü köy akıldın esken albaysın. Kan kökötöy karыбыз azırkısın bul josoң. Akılga alçak oylosoң. Kırdan arın enkeyip öteyін деп kalıptır. Kıyamat kaçınında kıl çaybastan kökötöy кетейін деп kalıptır. Çın dünya жалғанға жетейін деп kalıptır. Жалған dünya kızıktı taştayın деп kalıptır. Dal oşundoy kızıktı baştayın деп kalıptır. Beli kalıp bekçeyip gözü kalıp çekçeyip.